Мадамин Мусаевич, айтсаңыз, эгерде ушул оорукана ишке кирсе, бөйрөк менен боорду биздин жарандар ушул жерден эле трансплантация жасай алат. Жана канча суммага, акчасы кандай болот? Урматтуу Айда Камчыбек, мына туура трансплантация бөйрөк менен боорду бул жерде эле биздин жарандар жасай алат. Жана мен айттым, отдельный бул жерде прескурант цен баа боюнча эсептелет. Мен ал боюнча биз бааны макулдашып, анан кийин антимонопольный менен бааны азыр бекителекпиз биз. Бааны аны эсептеп туруп, анан кийин антимонопольный бекиткенден кийин бааны ачык коебуз да. Бирок башка жерге барып келгенден жеңил болот биринчиден, и башка мамлекетте алгандан дагы өтө арзан болот. Качан ачылат деп бул жолду мына ратификациядан өтсө, жогорку кеңештен, андан кийин сиздер Түркия тарапка жөнөтсөңүздөр, бул жолду ачылышын кайсы датага белгилеп жатасыздар? Урматтуу Айда Камчыбек, 3-4 квартал деп турабыз, биз запас менен аракет кылабыз 3 кварталда ачылганга. Мына азыр жерлерде эл менен жолугушуп, социалдык объектилерди көрүп чыккандан кийин да бир топ суроолор бар да. Мына Ысык Ата районундагы Ивановка психиатриялык балдар ооруканасы силер курировать этесиңерби? Ооба. Сиз барып көргөнсүз, абдан начар, өтө начар. Имараттын өзү жакшы, бирок ремонттоло элек. 14 же 16 оорулуу бала бар, Урматтуу Айда Камчыбек, ал жерде 13 бала эле, кече үчөө жатыптыр, 16 бала. Ал Союз убагынан бери эч кандай ремонт болгон жок, сиз туура айтасыз. Анын абалы өтө оор. Бул боюнча Каржы министрлигине, местный госадминистрацияга кат жазылган. Бүгүнкү күндө ал боюнча акча бөлүнө элек. Акчаны караштырыш керек. Ал жерде мындай маселе экен. Ошол имарат абдан жакшы курулган, имараттын өзү абдан сонун, чоң. 16 оорулууга ошондо 45 же 44 дарыгер эмес персонал иштейт экен штатта, бирок жамааты чоң эле. Бирок республика боюнча ошол балдар ал жака барарын билишпейт. Психиатриялык жактан ооруган балдарчы барса болоорун билишпейт. Экинчи жактан жергиликтүү бийлик органдары тарабынан дагы ар кандай кишилер аны биз соода борборун айлантабыз, бизге бергиле деген аракеттер бар экен да. Биздин пикирибизде, менин пикиримде, ошону тактап койсоңуздар кийин жазуу иретинде дагы, ал соода борборуна же башка максаттарда колдонулбашы керек, тескерисинче ремонттон өткөрүп, абдан жакшы акыбалга алып келип коюш керек да, бүт республиканы тейлей турган борбор катары. Ошондо айылга дагы жакшы болот негизи. Айда Камчыбек, бул боюнча биз ойлоп атабыз, ошол жердеги балдарды бардыгыны Бишкекке которуп, ал жерде ДЦП менен ооругандарды, ушул неврологический отделение болуп туруп, ошол жерге профильный отделение түзүп, ошол жерде оорукана маанисинде иштетебиз деп. Анда аны тездетиш керек да, ошондо жана Ак Сууга окшоп калабы, ДЦП боюнча борборго окшоп калабы, ошол жер Ивановка. Андан сырткары дагы көңүл бөлүп койсоңуздар, мына Өзгөн районунда Карадыйкан айылында кургагучка каршы оорукана бар, ошол жерде таза суу менен ажатканасын оңдош керек. Тез аранын ичиндечи. Ал 2 районду тейлей турган оорукана. Рахмат, сунуштарды эске алыңыздар.